Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2 апрелде ишмердүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн өлкө жарандарына мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу боюнча салтанаттуу аземге катышты. Бул тууралуу президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Мамлекет башчысы өз сөзүндө быйыл Кыргызстанда маанилүү окуя өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы белгиленерине токтолду. Анын айтымында 30 жылдык саясий тарыхыбыз ар кандай окуяларга бай болду. Бирок кыргыз эли башкы максаттан мамлекеттүүлүктү чыңдоо мүдөөсүнөн тайбай, тынбай изденип келе жатат. Себеби элдин көксөгөнү стабилдүүлүк, тартип жана өнүгүү. Президент ушул күндөрү өлкөдөгү бир тарыхый окуянын алдында тургандыгын, жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча референдум өтөөрүн белгиледи. Садыр Жапаров жаңы конституция эл журт күткөн туруктуулукту, ыраттуу өнүгүүнү алып келет жана мамлекеттик органдардын ишиндеги бюрократиянын деңгээлин бир кыйла төмөндөтөт деген терең ишенимин айтты. Мамлекет башчысы сыйланып жаткандардын арасында ар түрдүү тармактардын, саламаттык сактоонун, эл агартуунун, илим билимдин, айыл чарбасынын, спорт тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн сиңирген эмгектерин канааттануу менен белгиледи. Президент алардын эмгеги кандай гана заман, кандай гана бийлик болбосун замандаштарга үлгү, келечек муун үчүн өрнөк болоорун кошумчалады. Алардын арасында академиктер Дүйшө Кудаяров, Мамбет Мамакеев, коомдук ишмер Кемел Ашыралиев, жазуучулар Самсак Станалиев менен Советбек Байгазиев жана башкалар бар. Садыр Жапаров ошондой эле коронавирус пандемиясына каршы турууда өз өмүрүн тобокелге салып, бейтаптардын өмүрүн сактап калуу үчүн алып урушкан ак халатчан врачтардын каармандыгын өзгөчө баса белгиледи. Мындан сырткары ал маданият менен адабият чөйрөсүнүн таланттуу уул кыздары кол куушурууга турбай, улуттун урматы үчүн каражанды кар чуруп чалыкпай мээнеттенип келишкенине, рухий дөөлөттөрдү жаратууга салымын кошуп турушканына токтолду. Президент Садыр Жапаров иш-чаранын катышуучулары мамлекеттик сыйлыктары менен куттуктап, аларга чын ден соолук, ийгилик жана бакубатчылык каалады. Белгилей кетсек, мамлекеттик сыйлыктар 125 адамга тапшырылды. Алардын арасында врачтар, мугалимдер, спорт машыктыруучулары, журналисттер, маданият ишмерлери, ишкерлер жана башкалар бар. Мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо тууралуу жарлыктарга 2020 жылдын август айында кол коюлган. Ар бир туристтин Кыргызстан тууралуу таасири чек арадагы көрсөтүлгөн мамиледен башталат. Бул тууралуу Ак жол көзөмөл өткөрүү бекетинин ачылышында премьер-министр Улукбек Марипов билдирди. Марипов бүгүн Ак жол менен Кордай бекеттери ачылып жаткандыгы өзгөчө күн экендигин айтты. Бекеттер заманбап жабдыктар менен жабдылган дейт ал. Премьер-министр белгилегендей, ар бир чек ара кызматкери мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеши керек. Президенттин демилгеси жана өкмөттүн токтому менен чек ара кызматы УКМКнын карамагына өттү. Сиздердин алдыңыздарга коюлган жоопкерчилик жогору. Бекеттен өткөн ар бир жаранга урмат, сый менен мамиле кылууңуздар керек деп айтты Марипов. Кыргызстан менен Казакстандын премьер-министрлери Улукбек Марипов жана Аскар Маминдин катышуусунда оңдоодон кийин Ак жол Кордай көзөмөл өткөрүү бекети бүгүн ачылды. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары оңдоо иштерин аткаруу менен таанышып чыгышты. Эскерте кетсек, аталган өткөрмө бекетти оңдоо иштери 2020 жылдын мартында башталган. Кыргызстан коронавируска каршы Россиянын Спутник 5 вакцинасын май-июнь айларында ала баштайт. Бул тууралуу биринчи радионун эфиринде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында Кыргызстанга аталган вакцинанын 500 000 дозасы акысыз негизде берилет. Буга чейин экономика жана каржы министрлигине вакцина алуу үчүн акча таап, Россиянын Спутник 5 вакцинасын алуу тууралуу тапшырма берилген. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө Россиянын вакцинасы өзүнүн оң жагынан көрсөткөндүктөн бардык өлкөлөр аны сатып алууга ашыгууда. Ал эми Россиядагы завод аны өндүрүүгө жетишпей жатат. Биз Спутник 5 вакцинасын май-июнь айларында ала баштайбыз, дейт министр. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2 апрель саат 8:00 карата COVID-19 коронавирус инфекциясына каршы 417 адам эмделгени айтылган. Калкты эмдөө үчүн Бишкекте 5 эмдөө пункту, Бириккен үй-бүлөлүк медицина борборунун жана номер 7 үй-бүлөлүк медицина борборунун базасында, Ысык Ата жана Сокулук райондорунун үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна 5 эмдөө пункту, Ошто номер 8 жана номер 10 үй-бүлөлүк медициналык борборунун 2 филиалынын базасында 2 пункт ачылган. Эскерте кетсек, Кыргызстанда Кытайдан Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасы келген. Вакцинаны биринчилерден болуп 29 мартта саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев алган.
Кече 1 апрелде Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарынын аймагында калыптоо 2021 машыгуусу башталды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык машыгуунун ачылыш аземине Коргоо министри Таалайбек Өмүралиев жана өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиевдин катышуусу менен өттү. Машыгуунун жүрүшүндө өзгөчө абал киргизилген шарттарда резервдик калыптоону жүргүзүү үчүн аскерге чакыруу, мобилизациялык иш-чарасын аткарып, мобилизация болгон ресурстарды жайгаштырып жана окуу борборунда аткыч роталарды жүрмөндүүлүккө шайкеш келтирүү боюнча бир катар практикалык иш-чаралардын комплекси аткарылат. Машыгуунун катышуучулары менен тактикалык жана ок атуу даярдыктар боюнча сабактар өткөрүлөт. Ошондой эле мобилизацияны өткөрүүнү билүү жана штабтарды окуп үйрөтүү маселелерин иштеп чыгуу боюнча иш-аракеттер уюштурулууда. Калыптоо машыгуусу 2018 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бүгүнкү күнгө чейин аталган машыгуулар Чүй, Ысык көл жана Жалал Абад облустарынын аймактарында өтүп, 2020 жылы өлкөбүздөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу өткөрүлгөн эмес. Быйыл калыптоо мобилизациялык машыгуусу коопсуздук командалык штабтык машыгуусу менен биргеликте өтүп жатат. Машыгуулардын ачылышы 2021 жылдын 1 апрелинде өтүп, 3 апрелге чейин улантылат. Коопсуздук жана калыптоо биргелешкен командалык штабтык машыгууларга 2000ге жакын адам катышып, 100га жакын автомобилдер, брондолгон жана атайын техникалар, 20га чейинки артиллериялык система, ошондой эле ондой авиациялык техника тартылган. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Бахтияр Шакиров Sinopharm вакцинасын алгандан кийин каза болгондугу тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу кабар агенттигине республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында Шакиров тууралуу маалымат эмдөөдөн өткөн жарандар катталган электрондук базада жок. Туугандардын айтымында ал жумушчу сапарга бараардын алдында вакциналарын айткан эмиш. Бизде эмдөөнүн биринчи этабы мед кызматкерлер вакциналууда. Бирок Шакиров вакцина алган эмес дейт ал. Ишенапысова Бахтияр Шакиров жалдагы ооруканада цефтриаксон антибиотик дозасын алгандыктан анафилактикалык шокко кабылып каза болгонун айткан. Аталган учур боюнча комиссия түзүлдү деди ал. Эскерте кетсек, буга чейин Facebook социалдык тармактарынын колдонуучусу Елена Баялинова 2 апрелде эртең менен Шакировдун жакындары ага телефон чалып, бир күн мурун COVID-19 каршы Sinopharm вакцинасын биринчилерден болуп алгандыгын жазып чыккан. Пандемия учурунда үй-бүлөлүк зомбулуктун массалык маалымат каражаттарында чагылдырылыш аттуу тегерек стол уюштурулду. Гендердик эксперт Жамиля Капарова үй-бүлөдөгү зордук зомбулуктун күчөгөндүгүн билдирди. Укук коргоо органдары үй-бүлөдөгү зомбулуктун 80% көбөйгөндүгүн расмий билдирди. Жабыркагандар аялдар болуп эсептелет. Аялдар коопсуздук делген үйдүн ичинде зомбулукка туш болушкан. Зомбулук физикалык жана психологиялык түрдө да болгон. Буга көйгөй, жалпыга маалымдоо каражаттарында кандай чагылдырылган, кандай катачылыктар орун алган. Бул тууралуу медиа эксперт Элира Турдуева журналисттер менен талкуу жүргүздү. Массалык маалымдоо каражаттарынын коомдо орду чоң экендигин белгилөө менен алардын чагылдырып жаткан эмгектеринин жаралышына пикир пайда болгонуна байланыштуу коомчулуктун ою түрдүү жакка бурулат. Азыр айрым жарандык активисттер, блогерлер одоно ката кетирүү менен социалдык тармактарда туура эмес пикир жаратууда. Журналисттердин ишмердүүлүгүндө кесипкөйлүккө көңүл буруу талабы коюлган. Бул маселени ошол адам укугу болгондуктан кылдат мамиле кылыш керек. Ошол эле аялдардын укугун, ошол эле эркектердин укугун бузбастан материалын кылдат жазаш керек. Ошо медиа эксперт ошол боюнча сунуштамаларды берет журналисттерге. Пандемия учурунда аялдар жөнүндө жазып жатканда, үй-бүлө зордук зомбулук жөнүндө жазып жатканда дагы укугун бузган моменттер, кейстер болгон. Ошолорду үйрөтөт. Башкача журналисттерге мындай билимдер дагы берилет. Ошо адам укугун бузбай тургандай кылып, гендер маселесин кантип жазыш керек. Журналисттерди дагы окутабыз. Бул ошо коомчулук журналисттерди эмне себептен окутабыз, анткени алар коомдук пикирди жаратышат. Зомбулук көргөн балага келечекте зыян тийип калышы мүмкүн да. Ошондой нерселерди көз жаздымда калтырып эле чыгарып салып атышат. Батыраак чыгарайын, башкалардан биринчи чыгарайын, анан көп адамга сенсация кылайын дагы, көп адам көрсүн, анан мен просмотр алып YouTube'дан акча табайын деген ниет менен кылышы мүмкүн да. Ошондуктан блогерлерди дагы окутуш керек. Аларда тренингтерден өткөрүп, этика, журналистиканын стандарттарын, профессионалдуулуктун негиздерин, принциптерин үйрөтүш керек да. Программабызды улантабыз, эми кезекте кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек.
Кыргыз-Өзбек чек арасынын чечилиши боюнча маалымат берүү үчүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев чек ара аймактарындагы эл менен жолугушууда. Ош облусунун Өзгөн районунун акимчилигинде өткөн жолугушууда Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы айтылды. Камчыбек Ташиев биз Өзбекстанга 1 метр жерди берген жокпуз деди. Чек ара маселеси кандай чечилди? Кабарчыбыз Гүлжан Ажыматова айтып берет. Кыргызстандын өкмөттүк делегациясы өткөн аптада Өзбекстанда 3 күндүк сапар менен болуп, чек ара боюнча эки тараптуу жыйындарга катышкан. Сапардан кийин Камчыбек Ташиев маалымат жыйын куруп, Кыргыз-Өзбек чек арасы 100% чечилгенин жарыялаган. Жолугушууга келгендер Кемпир-Абад суу сактагычынын тегерегиндеги абал боюнча сөз козгошту. Бир убактарда буга 2 миллиард рубль кетти, сен төлөп бер деп Кыргызстанды рубльга такап аткан. Чынында биздин ошо татыктуу жооп, аны биз чакырып туруп мына жерге суу сактагыч сал деген эмес элек да. Жүктөп берсе болот болчу ошол молда чыгарып туруп. Дыйкандар коркуп чек арага жете албайт да. Алып кирип, бир-экөөнү алып кирип кеткен чек арада. Канча жылкылар жоголду у жерде. Чек арага бара албайт дыйкандарчы. О, берактан эле иштеп, анан качышат да. Анан кийин биздин ошол Кемпир-Абадтан мисалы үчүн биздин бир балабыз ошол Өзбекстан чектешкен жеринен аты мындай эле өтүп кетсе эле ошол жерден машинасы менен кичине чекесине барса эле баллонун атып туруп ошону өтүп кетип, кандай жаш бала эле ошону зорго элибиз даже мына жогорку кеңештен жардам берип атып зорго алып өткөнбүз ошолорчу. Жеринде барып эл менен жолугушууларда чек ара маселеси кантип чечилгендиги тууралуу маалымат айтышууда. УКМКнын төрагасы Кемпир-Абад суу сактагычына толук суу толгондо 908 горизонтал болуп келгендигин айтып, ошол жээкке жеткенде суу биздин аялдардын үйлөрүнө чейин жетип, ураган учурлары болгон дейт. Ошол 908 горизонтал болгондо Өзбекстан Кыргызстандын 5737 гектар жерин ээлеп турган. Бул 70-жылдардан бери ушундай абалда болуп, ал 50 жылдан ашты. Эми ошол 5700 гектар жердин, мен баягы алымча кошумчасын айтпай эле тегерек деп айта берейин. 5700 гектар жердин 4100 гектар жерин Өзбекстан бизге берген экен компенсация катары. Ошол 75-жылдары, андан кийинки жылдары 80-жылдарга чейин ал жерде толук биздин айылдарыбыз бар азыр жашап атышат. Кээ бир жерлер, мен бир эле мисал айтып коеюн. Мына Нокен районунда баягы азыр Ош-Бишкек жолу бар го. Ошол карта боюнча Ош-Бишкек жолу дагы Өзбекстанга кирип кеткен экен убагында. Ошол Кемпир-Абадтын эсебинен ошол жерлердин бардыгын кайрадан биз кайтарып алыппыз. Эми ошол жердин 4100 гектарын Өзбекстан Кыргызстанга компенсация иретинде берди. Кыргызстан тараптагы 1300 гектар жер карыз болуп турган. Бул маселени кароодо эң башкы суу сактагычтын тегерегиндеги элдердин жашоо тиричилигине терс таасирин тийгизген маселелерди чечүү керек болду. Ал үчүн сууну ылдыйлатуу маселеси чечилди. Суунун деңгээли 900 горизонталга түшүп, эми суу сактагычтын ээлеген аянты 4400 гектар болуп калды. Өзбекстан тараптагы 300 гектар жерди бериши керек. Сүйлөшүүлөрдөн кийин анын ордуна 1000 гектар жер Кыргызстанга бериле турган болду, деди Ташиев. То есть булар бизге 300 гектардын ордуна 1000 гектар бере турган болду жерди. Так? 1000 гектар жерди биз каерден ала турган болдук? 1000 гектар жерди мына Кемпир-Абадтын оң тарабында Өзгөн менен Сузактын жери бар. Ташакур деген жер, билесиздер, Ташакурда. Ошол жерде чөп чабык, жаштангай жерлер бар. Өзгөн мына туугандардын ушул жерде мына айылда туугандардын бар ошол жерде мына ана кызыл, тияк шора башат ушул айылдар болсо керек мен оюмча. Кандай? Баштөбө ушулар айылдар болсо керек, Ошол айылдардын чөп чабык, жанагыдай үйлүш жерлери ошолдор. Ошол жерге биз мынтип чечтик. 500 гектарын Өзгөн районуна берейли. 500 гектарын Сузак районуна берейли. Эмне үчүн туугандар? Себеби дегенде ал жерде деле Сузак менен Өзгөндүн границасы бар, билесиңер. Айрым маалыматтарга караганда, чек ара тилкесин тактоодо тараптар узак жылдар Кемпир-Абад суу сактагычы жана Гавасай аймагы боюнча орток пикир таба албай келишкен. Алабыкка дагы Гавасай аймагында 1950-жылдары 20 000 гектардай айланасындагы жер атайын чечим менен Кыргызстандан Өзбекстанга өткөрүлгөн. Бирок кыргыз тарап ал канчалык мыйзамдуу болгон деген суроону коюп келген. Кемпир-Абад суу сактагычы курулуп жаткандагы келишимдер боюнча Өзбекстан атайын канал куруп, Кыргызстандын бир нече гектар жерине суу жеткирип бермек болгон. Бирок
Бирок ошол маселелердин көбү жасалбай, убакыттын өтүшү менен унутта калганы айтылып жүрөт. Ал эми Кара Суу районуна караштуу Барак айылы тууралуу дагы сөз жүрдү жолугушууда. Бирок ошол алмаштыруу жер маселеси былтыры 2020 жыл август айында Ташкентте ушул сүйлөшүүлөр негизинде равноценный деп коечу, тең ошондой баалуу жерлерге 208 гектар аянты уже бөлүнүп берилген. Бүгүнкү жыйында ал ошо жергиликтүү тургундар келип телевидениеден ошо комиссия мүчөлөрүнөн кимдердин бир туура эмес маалымат кетип калып, баягы Сабай каналынан өйдө жагынан же жогору жагынан дегенден ошону тактоо иретинде суроо берген экен. Ал картадан тургундарга көрсөтүлдү. Алар ошо мурунку макулдашылган жер менен эле бардыгы дал келди, алар макул болуп кетишти. Жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын айтып, Камчыбек Ташиев барак маселеси чечилип, талаш тартыш болушу мүмкүн эмес экендигин белгиледи. Мен баягы Сабайды асты жагынан деп атпайм, асты жагынан деп атам. Көрсө булар Сабайдан суу ичет экен каналданчы. Бул жерде барак анклавы боюнча болуп атат. Барак анклавында 208 гектар барак анклавы болгон. Ошону биз Өзбекстанга өткүзүп берип, Өзбекстандан ошол барак анклавына чектешкен гана жерден, түз жакшы жерден 208 гектар жерди алганбыз. Мындан сырткары Ош облусунун Кара Суу районундагы чек ара сызыгыдагы 100 гектар Өзбекстан тарапка жыла тургандыгы белгилүү болду. Камчыбек Ташиев сүйлөшүүлөрдүн жалпы жыйынтыгы боюнча айтып, 13 000 гектар талаштуу делген жер Кыргызстандын пайдасына чечилгендигин белгиледи. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бүгүн Борбор калаада аутизм дефит KG реабилитациялык борборунун ачылышы болуп өттү. Аталган борбор аярлуу өзгөчө балдарды кесипкөйлөр тобунан ар түрдүү мыкты түзүлгөн тажрыйбалуу программасынын жардамы менен коомдогу толук кандуу жашоого ылайыкташуусуна жардам берип келген. Учурда көпчүлүктүн суроо талабы кеңейип, кезекке турган ата-энелер көбөйгөндүгүнө байланыштуу кеңсесин чоңойтуп, региондорго да ачуу пландалган. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Бүткүл дүйнөлүк аутизм боюнча маалымат таратуу күнүнө карата атайын коомдогу өзгөчө балдарга көңүл буруп, ар тараптан колдоого алып, тажрыйбалуу адистердин жардамы менен эл арасына толук кандуу аралашуусуна көмөк көрсөтүп келген аутизм дефакт KG реабилитациялык борборунун ачылышы болуп өттү. Ачылыш аземинде өспүрүм балдар, алардын ата-энелери жана атайын чакырылган коноктор катышып, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бикешов куттуктоо сөзүн сүйлөп, иш-чараны ачып берди. Так понимаю, расширение. Дай бог, чтобы это расширение произошло на всю страну. Спасибо большое. Спасибо. Мага бул жердин эмнеси жагат, бул жерде аутист эле балдарды эмес, бирде в общем ушундай особенно өзгөчө балдарга жардам бергендиги жагат. Анткени менин балам жашы 4-тө, тили чыга элек. Бизге аутизм деген диагноз койгон эмес. Эң бир плюстардын бири бул центрда баардыгы бир жерде да. Это двигательная терапиясы, дефектологтар, АБ-терапия, көптөгөн специалисттер бир эле жерде жайгашкандыктан мага аябай жагат. Коомчулук арасында аталган уюмга кайрылып кезекте тургандар аз эмес. Борбор калаада жетишсиз болгон бул маселе региондордо өзгөчө көйгөй жаратып, балдарда, ата-энелерде кыйынчылык тартышууда. Ар бир бала жаркын келечекте жашоого укуктуу деп, бул тармакты кеңейтүүгө аракет кылып, фонд түзүп, айыл жергелери менен байланышууга аракеттенип жатабыз дейт аутизм дефакт KG реабилитациялык борборунун жетекчиси Анара Даниярова. Анан бүгүнкү күнү биз чоң фонд, башка дүйнө жүзүндө жакшы чоң фонддордун тажрыйбасын алып фонд түздүк. Анткени ар бир бала келечекте бактылуу жашоого татыктуу. Ошондуктан биздин өзгөчө балдар дагы татыктуу жашош үчүн ушул фондду ачтык. Анан биз деген региондор үчүн жаңы программа интенсив ачтык. Анткени шаардыктар үчүн өтө көп нерселер бар Бишкекте, бирок региондорго жок болгондуктан именно для региона биз интенсив программасын ачтык. Аутизм дефакт KG реабилитациялык борбору 4 жылдан бери калкка кызмат кылып келет. Жалпысынан 15 мугалим эмгектенип, 50дөн ашуун балага өз жардамын көрсөтүүдө. Аталган борборго алыскы региондордон келишип, өз оюндагыдай жыйынтык көрө алган ата-энелер да бар. Биз бул центрге кайрылганга 9-февралдан баштап келдик. Оштон келдик. Себеби Ошто мындай центрлер 1-2 эле бар экен. Ал өчүрөт. Анан специалист өтө аз. Анан карасак күтүп калгыдай залда жылдап. Буларга ар бир бул балдар үчүн ар бир мүнөт эсептелүү да.
Кошумчалай кетчү маалымат жакында ата-энелер үчүн үй шартында балдарга туура кам көрүү жана алдын алуу боюнча онлайн сабактар өтүлүп баштайт. Ар бир ата-эне 1 ай күнүгө 4 сааттан бул жаатта сабак ала алат. Өлкөнүн кооздугуна жана элдин меймандостугуна суктанып жашап келген түркиялык боордош Зафер Динчер Кыргызстанда 17 жылдан бери жашап иштейт. Жаратылыш тартуулаган кооздукту сүрөткө тартып, дүйнөгө жайылтып келе жаткан мугалим өлкөнүн туризм тармагынын өнүгүүсүнө салым кошуп жаткандыгын айтат. Мугалимдин интернет желилерине жарыялаган кооз сүрөттөрүн көрүп кызыккандар арбын. Анткени Зафер мырзанын тарткан сүрөттөрү кооз пейзаж, айыл турмушу жана көкбөрү оюндорунун кызыктуу кадрлары. Кененирээк кийинки тасмада. Физика мугалими жана белгилүү сүрөтчү Зафер Динчер Германияда төрөлүп, Туркия өлкөсүндө чоңойгон. Түрк улутунан 2003 жылы Кара деңиз технологиялык университетинин физика илими боюнча жогорку билимин алган. Африка өлкөсүндө 1 жыл иштеп, досторунун байланыштарынан улам Кыргызстанга 2004 жылы келген. Талас жана Жалал Абад областарындагы Сапат лицейлеринде иштеп, Ош шаарындагы мектепте иштегенине 11 жыл болду. Зафер мырза кыйынчылыктарга карабай, Кыргыз өлкөсүндө 17 жылдан бери иштеп жашап келүүдө. Интернет желилерине жарыяланган кооз сүрөттөрдү көрүп, авторуна кызыккандар арбын. Анткени Зафер Динчердин тарткан сүрөттөрү өлкөнүн аймагындагы кооз, пейзаж, айыл турмушу жана көк бөрүдөгү кызыктуу кадрларды камтыйт. Биздин тилimiz, салтымыз, көп нерселерибиз окшош. Тарыхта бир атанын балдары болгонбуз, билесиңер. Бирок Кыргызстандын атыны билет элем, бирок кайсы точно Орто Азиянын кайсы жеринде кандай мамлекет болгонун билбейт элем. Келгенден кийин негизги менде сүрөт тартууга мурундан да кызык бар эле, бирок анча жакшы фотоаппаратым жок эле. Жер кыдырганды мурундан да жакшы көргөн элем. Ушу бир акыркы 7-8 жылда бир фотоаппарат менен башталдым. Ошол менен Кудайга шүкүр Кыргызстанда көп жерлерди көргөнгө мага мына эшик ачты десем болот. Биринчи келгенимде чын айтканда белгилүү жерлерди көргөм. Кыргызстан, мисалы Ысык көлгө барганбыз, Сары Челекке барганбыз. Бирок ушу сүрөт тарта баштагандан кийин Кыргызстанда дагы билинбеген көп кооз жерлер бар болгонуну билип калдым. Мен ошон үчүн аябай өзүмдү бактылуу сезип атам. Ушу фотоаппараттын арты менен мага көп эшиклер, көп жайлоолордун жолдору, боз үйлөрдүн эшиктери, анан көп ушулар ачылып койду. Анан көп кишилер менен тааныштым. Ошол менен Кыргызстандын чыныгы жаратылышыны, кооздугуну, анан элдин кандай меймандос болгонуну көрүп калдым десем болот. Кыргызстанга келип калуусуна эки элдин тарыхый тамыры негизги себеп болгон. Алгач Кыргызстанды Орто Азиянын аймагындагы өлкө катары кызыгып жүрүп, бүлөө күтүп жашап калам деп күткөн эмес. Сүрөт тартууну жөндөп соңку 7 жылда башкы фотоаппарат алган соң аймактарды түлөө кыдырып чыккан. Сүрөт тартууга бир гана кыргыз элинин нагыз маданияты жана меймандостугу чоң түрткү болгон. Зафер Динчер күн алыс чалуулар түшүп, элет жашоосун сүрөткө тартып берүүнү каалаган жарандар көп болгондугун айтат. Мен өзүм башка аспаптарды ойнойм. Мисалы мен 6 жыл түркчө саз дейт. Бул казактын домбурасына окшош бир аспап бар. Ошону 6 жыл бирөө иштеткен, сынган сазды алып, устага барып, кичинекейимде ондотуп 6 жыл ошол менен ойнодум да. 6 жылдан кийин өзүм чогулткан акча менен башкасын алдым. Андан кийин мугалим болуп иштегенден кийин андан да жакшысын алып, ошону уланттым. Демек биз бир нерсени кааласак, менде вакыт жетишпейт, шартым жетишпейт деген суроолорум барды. Негизги булар айтылышын барды. Демек биз буну чыныгы каалаган жокмуз. Зафер мырза учурда Ош шаарындагы Сапат балдар лицейинде физика мугалими. Жумушуна 5 чакырым алыстыкта Шайтан араба менен келет. Окуучуларга берген билими натыйжалуу болушу үчүн физика каанасын демөөрчүлүк заманбап бөлүмүгө өзү айландырган. Сабакты англис тилинде окутуп, жеңил сандык методдор менен окутат. Жубайы дагы мугалим. Бир кыз, бир уулу бар. Кыргызстан өзү кичинекей мемлекет. Бирок ушул кичинекей мемлекетте көп нерсе бар ичинде. Эң маанилүү ушул жаратылышы. Анан бул азыр айткандай шаарда сезилбесе да мындай айылдаки, жайлоодоки адамдардын бул жөнөкөй жашоосу. Анан жөнөкөй деген карапай дейт, ошондой жашоосу, меймандостуу, жүрөө таза.
Ошоларды бириктиргенде, мисал Австрияга барсаңыз, мен Германияда болгом, кичинекейимде бирок, билебиз, ал жакта да кооз жерлер бар, Швецияда бар, башка мамлекеттерде да бар албет. Ошо кооз жерлерди көрө аласыз, балким жакшы гостиницаларда, жакшы кызмат менен, мындай сервис менен көп нерсени көрүп келесиз. Бирок Кыргызстанга келген туристтер ушундай кооз жерлерди көрөт, бирок андан сырткары мисал нени көрөт, ушу кыргыз элинин меймандостугун көрөт. Өлкөнүн жаратылышына суктанып, кыргыз жергесин сүйүп жашап калууну эңсейт улутуна карабай кыргыз тилин аз убакыттын арасында үйрөнгөн. 2019-жылы Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан мыкты сүрөтчү деген наам берилген. Көк бөрү оюнун тартылган сүрөттөрдү дүйнөлүк сайтта күндүн сүрөтү деп таанышкан. Улуттук аспап кыл-кыякты дагы мыкты өздөштүргөн. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Чүй облусунун Сокулук районунда Көкбөрү боюнча муундар арасындагы ынтымак кубогу 30 мартта старт алды. Жалпы 31 команда катышкан оюнга Чүй облусунун бардык райондорунан оюнчулар келишкен. Оюн тартиби бардык эрежелер менен өткөрүлүп, 3-апрелде финалга чыккан командалар күч сынашат. Жалпы байге фонду 1 миллион 250 миң сомду түзүп, аны Көкбөрү Федерациясынын Чүй облусу боюнча президенти каржылаган. Чүй облусунун Сокулук районунда 31 команда катышкан Көкбөрү боюнча муундар арасындагы ынтымак кубогу бүгүн 30 мартта старт алды. Турнирге облус райондорунан жалпы 31 команда катышууга мүмкүнчүлүк алып, жаштар өзүнчө, 40 жаштан 50 жашка чейинкилер өзүнчө жана 50 жаштан жогоркулар болуп 3 тайпа менен оюн өткөрүү тартиби иштелип чыккан. Чүй облусунун ынтымагын бекемдөөгө арналган турнирдин жалпы байге фонду 1 миллион 250 миң сом түзүп, оюн 5 күнгө созулмакчы. Тагыраагы финалдык оюндар 3-апрель күнү дал ушул Сокулук районуна караштуу Белек ат майданында өткөрүлмөкчү. Элибиз дайыма ушул алгаланым менен жолунда болсун, лайым аспаныбыз ачык болсун. Амин, баарыңарга узун өмүр каалайм. Амин. Амин, Аллаху акбар. Бул Көкбөрү Федерациясына мен келгениме 2 жыл болду. 2 жылдан бери ушу жыл сайын 2 жок деген 2 болбосо 3 чоң турнир өткөрүп келатабыз. Буга чейин 4 турнир өткөргөнбүз. Эми биз баягы бул жерге чакырып атканыбыз бул Чүй областын жакшынакай бир чоң деңгээлде өткөрсөк, кийинки учурларда ушу 7 областты дагы чакырып бир жакшынакай өткөрө турган да бир максаттарыбыз бар да. Ошого бир алдын ала көрүп аткан иштер бул дагы. Көкбөрү оюнунун жүрүшүн көрөрмандар аба ырайынын жаан жана суук болгонуна карабастан өтө кызыгуу менен көрүп жатышты. Оюн жүрүп жаткан аянт жорулушкан баткак болуп, жерде жаткан улакталууда бир аз кыйынчылыктар болгону менен оюн азартына кирген көкбөрүчүлөр анында эбин таап, каршылаштар бири-биринин шаштысын кетиришти. Алардын ичинде Сокулук командасынын оюнчусу Темир Молдокулов да бар. Ал бул оюнга аралашканына 21 жылдын жүзү болгон. Оюнчу кандай аба ырайы болбосун, көкбөрүгө болгон сүйүү ага карабасын билдирип, оюн таласына чыкканда ойго эч нерсе келбесин билдирди. Бир оюн бизге каныбызга сиңип калган да кыргыздарга. Кыргыз баласы өзү аттын үстүнө чоңоюп, аттын үстүнө төрөлөт деп эмес беле. Анан эми кар болобу, жаан жайбы, кар жайбы, суук болобу, ысык болобу биз эми ар дайым ойногонго дайынбыз да. Муз болобу, -40 градус болсо да ойноп атпайлыбы. Мындай кар жаап, жаан жаап, жер эзилип атса да ойноп атабыз. Бул спортту эми кыйынчылык эмес, өзүң сүйүп тарткан, ойногон спортуң болгондон бул кыйынчылыктар болбойт, бул сүйүү да көкбөрүгө. Облустук деңгээлде өткөрүлүп жаткан ынтымак турнирине улуттук намыс тобу да атайын колдоо көрсөтүп келишкен. Өлкө боюнча ар дайым улуттук долбоорлорду уюштуруп келген бул топ мындай иш-чара жалпы элдин жана жаштардын ынтымагын бекемдөөгө өтө чоң көмөк болоорун белгилешет. Ошондуктан иш-чараны даңазалоону, колго алууну көздөшкөн. Коомубуз ынтымакка биримдикке суусап турган учурда биз жаштарды ушундай улуттук баалуулуктарды сактоого,
аларды даңазалап, бул улуттук оюндарыбызды мындан ары муунга берүү үчүн мына ушундай иш-чаралар зарылда. Биз ушундай иш-чаралар менен бул оюнду даңазалайбыз. Жана дүйнөлүк аренага чыгаруу үчүн көп аракеттер болуш керек. 20 жылдан кийин бизге кандай муун келет? Ал улуттук баалуулуктарды баалай алышабы? Кыргыздын жөнөкөй эле беш бармагын жешеби, кыргыздын калпагын кийишеби? Мына ушул чоң суроода аламдашу процессинде биздин ар бир улут өзүнүн ушундай касиеттерин, өзөгүн сактап калууга аракет кылыш керек да. Жалпысынан көкбөрү оюну барган сайын республикалык деңгээлде өнүгүү жолунда бара жатат десек болот. Бул оюндагы өзгөчө көз жоосун алган көрүнүштөр жана оюнчунун тайманбас көк жалдыгы менен адамдай акылдуу аттары бизде эле эмес, дүйнөнү да таң калтырууда. Бакытбек Болсунов, Талант Жапаров, Азия ТВ, Чүй облусу. Аттын жанынан кандай өтүп атат? Мынакей көрдүңөр. Эми эсеп ачылабы, ачылбайбы? Эсеп. Ош шаарында жашөспүрүмдөр арасында бокс боюнча өлкө чемпионаты өттү. Республикалык турнирге 7 облус, 2 шаардан 300дөн ашуун улан кыздар катышты. Биринчи категориядагы калыстар чакырылып, жаш спортчулардын мелдеши 4 күнгө уланат. Алгачкы жолу Ош шаарында өтүп жаткан өлкө биринчилигинен жеңишке жеткендер дүйнөлүк оюндарга жолдомо алат. Ош шаарында алгачкы жолу бокс боюнча өспүрүм курактагы балдардын өлкө чемпионаты өттү. Чемпионатка 7 дубандан жана 2 шаардан 268 бала, 15 спортчу кыз катышууда. Мелдештин расмий ачылышына бокс федерациясы, шаардын жетекчилиги, спортчулар жана күйөрмандар катышты. Алгач мамлекеттик гимн коюлуп, спортчулар бир туунун алдына ийилишти. Өлкө аймагынан келген жогорку категориядагы 20дан ашуун калыстар тааныштырылып, башкы калыс эл аралык даражадагы 2 жылдыздуу наамы бар Бекзат Абдырашитовго бекитилди. Мелдешке шаардан 40тан ашуун өспүрүм катышат. Эми бул жердеги жеңүүчүлөрдөн кийин алар ар кайсы чемпионат Азияга барат. Кыргызстандан чыккан сборныйларга катышат да. Мунун ичинде биздин ичинде чемпионат Азиянын серебристи, бронзовый медалдар алган бар. Кыргызстандын чемпиондору болгон балдарыбыз бар. Максатыбыз ушу биздин бокс тармагы боюнча спортубузду дагы жогорку деңгээлдерге чыгарып, Кыргызстандын байрагын дүйнөлүк аренада желбирете турган балдар чыгышын каалайбыз. Бокс боюнча чемпионат 18 категориядагы салмакта өтүүдө. Анда 40тан 80 килограммга чейинкилер бар. Биринчиликти багындырган өспүрүмдөр өлкөнүн атынан дүйнө чемпионатына жолдомо алышат. Жаш боксерлор келечекте бокстун тамыры экендигин айткан Бекзат Абдырашитов жакын арада өткөн Туркиядагы эл аралык мелдеште кыргыз спортчулары бокс боюнча 4 байгелүү орундук камсыздаганын билдирди. Мелдеш таза жана адилеттүү өтө тургандыгын кошумчалады. Кечээ күнү Турцияда болгон чоң бир эл аралык мелдеште 4 медаль менен келди биздин чоң боксчуларыбыз. Кудайым буйрса биз ушу азыр бул деген жаш өспүрүмдөр бул чоң бокстун тамыры да бул. Ушулардан жакшы спортсмендер кудайым буйрса чыгат деген ойдобуз. Чемпионаттагы биринчи рингке 40 салмактагы Кадырсейит Саматов атаандашы менен түштү. 3-чү раундтан кийин мелдеш кызуу уланып, Бишкектен келген Кадырсейит атаандашын өжөрлүк менен жеңип алды. Калыстар тобу бир добуштан жеңишин тастыктады. Кадырсейит бокс менен машыкканына 3 жыл болгон. Өзү кызыккан спорттун бул түрү менен ийгиликтерди багындырууну көздөп келет. Алдыдагы атаандаштарына туруштук берүү үчүн тынымсыз аракеттенүүнүн үстүндө. Калыстар бир добуштан жеңишти. Саматов Кадырсейит Бишкек. Кыйын эмес. Соперниктер жаштар бокс экен. Канча жылдан бери баштадыңыз? 3. Жакшы даярдыкта келдиңби? Ооба, жакшы. 4 күнгө чейин өтүүчү бокс боюнча өлкө чемпионатында жеңүүчүлөр дүйнөлүк оюндарга жолдомо алышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул апта калган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.